Бул мыйзамдын концепциясы жарандардын саламаттык сактоодогу укуктарын коргоо, сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан коргоого алыныш керек. Себеби ар бир жараныбыздын ден соолугу, анын келечеги жалпы мамлекеттин проблемасы, жалпы мамлекеттин келечеги. Анан эми бул концепцияны сөзсүз түрдө колдош керек. Бул жерде тартип болуш керек. Бул жерде жанагы административдик иш-чаралардын баары тең так колдонуш керек. Бирок маселе могу жерде мен биздин коллегалар менен толук менен макулмун. Ошонун аткарылышы. Кандай мыйзам жакшы болбосун, эгерде биз аткарылышын көзөмөлгө алып, ошону так аягына чейин карабасак, мына ушул жерде чоң проблема бар. Бул жерде мен айта турган сөздөр бир эле саламаттык сактоо министрлигине тиешелүү эмес. Бул жалпы өкмөткө тиешелүү. Мына бүгүн ушул маселе жалпысынан кандай турат? Көзөмөлдөө маселеси. Мына бул жерде лабораториялар жөнүндө кеп болду. Буларды ким тестировать этет? Убагы менен алардын баары тең текшерүүдөн өтөбү өтпөйбү? Сиздер лицензияны бересиздер дары-дармек сатууга, ал дары-дармек кандай сатылып атат? Жанагындай баштыктарына, антисанитардык мындай абалда көрүнгөн жерде чаңга, топуракка, дагы бөлөк жерде мындайча айтканда ар кандай товар менен дары-дармек сатылып атат. Андан тышкары эмне деген көлөмдө дарылар келип атат? Алардын жанагында срок годности өткөндөн кийин аларды ким текшерип атат? Бүгүнкү күндө аптекалардан келип туруп, мына мен бир да факт уга элекмин. Келип бир аптека текшерүүгө алынды дагы, ал жерде 20% дары-дармек, мисалы үчүн мөөнөт өтүп кетти деген, мен бир дагы бир маалымат уккан жокмун. Бул маселени ким карайт? Ал эми убагы өткөн дары, бул уже дары эмес, бул уже мындайча айтканда ят да. Анын ден соолук, ошол ичкен дары-дармекти ичкен биздин жарандардын ден соолугу үчүн ким жооп берет? Андан тышкары баасын айтпайлы коелу. Баасы кескин түрдө айырмаланат. Муну ким көзөмөлгө алат? Анан кийин бүгүн мен билгенден санитардык кызмат сиздерге баш ийбейт да. Департаменти Минздравдын алдындабы азыр? Минздравдын алдында премьер-министр дайындайт. Бирок бул бир кезде экотехинспекцияга берилди эле. Мына ошол менен сиздер кыскарта коюп, далай профессионалдуу санитардык врачтардын баарын жоготтуңар. Бул проблеманы кандай чечесиздер? Анан жалпы эле ушул проблемалардын баары тең мындай ким жооп берет? Сиздер мына реформа деп атасыздар. Макул, реформа туура, жакшы. Баары тең кагазда, баары тең теоретически. Реально карайлы келип, эмне турмушта биз ошол ар бир жаранга бүгүн саламаттык сактоо жөнүндө анын укугун коргоо үчүн эмне иш-чара жүргүзүп атабыз? Же аткарып атабыз? Же болбосо жанагы көз ачыктар, бакчылар, булар көбөйүп кетти да. Эмне үчүн аларды көзөмөлгө алып, эмне үчүн убагында аларды мындайча айтканда лицензия алгандарына, пожалуйста, алар иштеш керек. Лицензия алуу үчүн мен ойлойм эми багы тийиштүү деңгээлде текшерүүнү өтүш керек. А жөнөкөй иштеп аткандары, алардан жапа чеккен биздин жарандардын укугун ким коргойт? Баарына тең эле милиционер кое албайбыз да. Баарын жанына кароолчу кое албайбыз. Бул механизмдер кандай ишке ашат? Бул жерде проблема бар. Эмне үчүн бүгүн баары нааразы болуп атат? Мына ушунда нааразычылыктын баары. Биз качан гана жанагындай бир жерин кесип таштаганда, туура эмес кесип таштап, адам тиги дүйнөгө кеткенде гана ызы-чуу салабыз. Ага чейин бирөө көз салып да, бирөөдө сурап койбойт. Муну ким көзөмөлгө алат? Ким жооп берет? Сиздерде билем, центральный аппаратыңда болгон бир 30 киши. 30 киши менен силер эчтеке кыла албайсыңар. Бирок бул жалпы мамлекет боюнча көзөмөлгө алыныш керек да. Жерлерде, региондордо профилактик иштерин айтпайлы коелу.
Бурун производствода енді барын ертең физкультура қалды. Чет өлкөлөрдө саламат сактоого кеткен каражаттын көлөмү аябай чоң. Ошон үчүн жарандар билет. Денсаулыкту караш керек. Ага кандай рекомендация бересиңер? Комплекстүү, урматтуу коллегаларым. Албетте, колдойбуз, бирок уважаемый Олег Михайлович тоже присутствует. То, что я говорю, это касается правительства. Вы должны наладить, это очень серьезный вопрос, это самый главный социальный вопрос. Вы сегодня правильно поднимаете вопрос туберкулеза. Сегодня из мест заключения выходят сотни людей с открытой формой туберкулеза. И они все рядом, в общественных местах. Кто за этим следит? Кто должен контролировать? Кто должен с ними проводить профилактическую работу после выхода с всех мест? Кто должен? Вот где проблема. Проблема не в том, мы закон подпишем, наказывать год или до 3 посадить, или там. А как этот закон будет работать во благо каждого человека, во благо каждого гражданина нашей страны? Ошон үчүн маселеге көңүл бөлгүлө. Мен суроо жөнүндө мындай жооп албай эле коем, бирок кеңеш катары и сунуш катары, уважаемый Олег Михайлович, этому вопросу нужно посвятить заседание правительства и поставить как бы вот открыто этот вопрос и спросить контролирующих органов, кто сегодня что сделал вот именно в защите прав граждан, которые столкнулись так или иначе вот с системой здравоохранения. Все вроде отвечают, и в то же время никто не отвечает. Поэтому я вот в плане предложений и в плане совета я вам предлагаю. Спасибо за внимание. Рахмат. Рахмат Саскуч.